Агынбектин арты бакыт. Ишкер тобокелге барып, банктан насия алган. Польша өлкөсүнөн 25 000 түп карлик көчөттөрүн отургузуп, 1 жылда түшүм берди. Учурда бышыкчылык башталып, алма терилүүдө. Алманын мекени болгон ноокат өрөөнүндө айыл жарба өндүрмө күн санап өрүш алууда. Ата мекендик продукция ички базарга гана эмес, коңшу өлкөлөргө чыгарылып келет. Бирок ЭЭПтин талабына жараша логистикалык борбор ачылды элек. Жапайы чөп баскан дөңсө талааны жашылбакка айландыруу Абдилазиз мырзанын жаш кезиндеги максаты болчу. 40 жылдык өмүрүн билим берүү тармагына арнап, эс алууга чыккан соң ишкерликти орундатты. Жерди даярдап, каржы булактарын издеген. Түзгөн бизнес планы реалдуу болгондуктан, банктардын биринен жалпысынан $450 000 насия алган. Элге журтка кызмат кыла турган бир жакшынакай бак болсо деп көп эңсечелем да. Буга аракет баштарактан баштап аракет кылып аттык. Эми бул баягыдай кичине колдоо болуш керек экен ага. Анан кийин айыл өкмөт тарабынан колдоп кетишти. Давай ушул жерди таштак жер болду. Ушуну сизге берели, өздөштүрүңүздөр деп айтат. Аянты 13 гектарды түзгөн дөңсө талаанын 1800 метр аралыгын тоскон. Польша өлкөсүнүн атайын жашылча өндүрүү Сулик фирмасынан келишим аркылуу 25 000 түп көчөт буйрутма берген. Чет өлкөлүк фирмадан карлик көчөттөрүн алуу бир топ изилдөөнү жана түйшүктү талап кылган. Жердин жылдык структурасын жана аба ырайынын 20 жылдык көрсөткүчтөрү жиберилген. Көчөттүн тез өнүп кетүүсү үчүн түркүктөр башка өлкөдөн алып келинген. Тамчылатып сугаруу системасы орнотулган. Тракторду бир 3 тонналык шестинан илип, эки жагынан тешип алдырып, эки жагынан балдар кармашып, шланги менен куюп атышты да сууну. Көп суу кетет экен, аябай кыйынчылык болуп атты. Жакшы Кудай неме ошол жылы жамгыр Кудай берсе болобу жакшылап былтыркы жылы. Алмалар кыйшайып калганга чейин жамгырды берди да. Ал бизге чоң жардам болду. Эми бул жерде мына тамчылатып сугаруу бул өтө жакшы нерсе экен. Айрыкча мынандай адыр жерлерине. Себеби мына жерден кичине эле суу коюп берсең азыр аягына чыгып кетет. Мына жер жеп кетет. А бул тамчылап жарым саатта уже 1 литр суу берет экен. Жарым саат. Ар бир түпкө. 10 саат кое турган болсок, бир түп алма 20 литр суу ичет. Көчөттөрдү эккенден кийин кооптуу жагдайлар көп болгон. Алманын жаш көчөтүнө оору түшүп, жалбырактары солуп кеткен. Ошол убакта тажрыйбалуу багбан адистердин жоктугу ишкерди түмөндүү ойлорго салган. Мындан улам ноокат алмасы аталышындагы атайын корпоратив түзүп, алма багына 2 кабаттан турган имарат салууда. Багбан жана дыйкандардын башын бириктирип тажрыйбасын арттырсам дейт. Эми бул алмалар жана помидор, огородду кандай караса, ошондон дагы эле күчтүүрөөк карай турган нерсе болот экен. Себеби мына мындай жалбырактар бүрүшүп калса, уже буну биз билбейт экенбиз да. Атайын микроскопту алып берип туруп, анан кийин муну карасаң, ана ичинен көрүнөт экен. Анан бизде мындай жакшы кеңешчи агрономдор жок экен да, бак боюнча. Жакшы кеңеш бере турган агрономдор жок экен. Ошондон специалисттен кыйналып, анан кийин мен ушул жерде мынандай зал жасап атабыз. Окуу борборун кылайлы. Ушул окуу борборуна жанагыдай бак боюнча киришейин деген адамдар болгон болсо, кимдер бар? Ошолор чакырсак дагы, ошолор консультация алып, ошолор да бак эксе. Ошондо Кыргызстаныбыз гүлдөйт да. Абдилазиз мырзанын үй бүлөсү ишкерликти түптөөгө салымы чоң. Эң эле биринчи жубайы бүт аракетин жумшап, күнү түнү көчөттөрдү карайт. Учурда алгачкы түшүмдөрүн Бишкек жана Ош шаарына гипермаркеттерге жиберүүдө. Алманын алдыңкы 4 түрү болгондуктан суроо талап күч. Жерлерге кызыгып, ушундай бир сонун ушул кайракы жерлерди ушу гүлгө айлантып, ушу жакшынакай кылып бактарак эксек деген ушу бизде идеялар, максаттар болгон эле. Аны дагы ушу жолдошум ушу дайыма ушу үйдөгү балдар менен биз менен макулдашып, кыргыздын жакшы макалы бар, жакшы адамдан бак калат, жаман адамдан жүрөккө так калат дейт. Ушул максатта биз ушул бактарыбыз жакшы болуп, Алма аянтында 20дан ашуун жергиликтүү жашоочулар туруктуу жумуш орну менен камсыз болгон. Тамак ашы берилип күнүнө 500 сом төлөнөт. Жумуш мезгилге жараша кыйынчылык жараткандыктан кирешиге жакын эмгек акы да көтөрүлөт. Кудайга шүгүр, шудан бери эле жумуш болуп, ушу үйдө келип жумушуну аткарып атабыз. Андан кийин дагы бир бунун тагын аябай чөбүн тазалаганбыз, оргонбуз бардыгына. Ошентип жакшы болду алмабыз быйыл.
Былтыр үзбөдүк, быйыл Кудайга шүгүр мына мөмөгө кирди. Алмабыз жакшы, казайыбыз дагы жакшы, өз убагы да акыбызды алабыз. Канча немен алат? Канча аласыздар? 500дөн алабыз. Күнүнө? Күнүнө. Эми будан да жакшы болсо эми көбөйтөбүз деген ой бар. Кубаттуу экономиканын түзүлүшүн атамекендик өндүрүм колго алары анык. Андыктан мамлекет өзгөчө элек жеринде ишкерлик кылууга мүмкүн болушунча жеңилдикти жана каржы булактарын тартууда. Ал эми иш билгичкерлер экономиканын кыймылдаткыч күчү. Мынал жерде ушул алмаларды бир жылда баштады, интенсивный бактын өзгөчөлүгү ушул экен. Булар тез түшүмгө кирип, жанагыдай алган кредитке тезирээк жардам башталат экен да. Ошого быйыл мына биринчи жыл уже 19-жылы 15 апрелде келген болсо, уже мына быйыл түшүм ала баштадык да. Анан мынандай азыр буну 2 жолу карап туруп алабыз. Мына жерде бул алма уже кызыл, даяр. Ушуларды үзүп, мынандай көбүрөөктарын калтырабыз. Экинчи партиясына кетет, мына жер турат мына. Мыналарды азыр үзүп туруп, эме кылабыз, буларга салып. Анан булар уже сатууга даяр да. Анан кийин мындай кылып туруп, азыр. Мыналарды дагы ичинен азыр коробкаларды алып келип сорттоп салышат буларды. Сорттоп салабыз буларды мындай кылып туруп. Коробкаларга. Канча сортко чейин бөлүнөт? Канча түргө чейин? Бул жерде экилер сорт бөлүнөт эми. Жанагыдай калибри туура келген, анан кийин немесине карайт экен. Жана мынандай, мыналар калибри, булардыкы деле туура өзү. Калибри мынандай болсо, уже алына берет экен. Эми буларды кичине мейли буларды башка экинчи сортко калтырып атабыз. Анан мыналарды ошол сразу коробкага салып туруп алып кетет. Анан башындагы тобокелдерге дагы бир аз токтолуп. Эми башында бизде жанагы анан шунча нерсени алып туруп бул не знаю, бизге такыр тааныштыгы жок алманы эгип алып. Кандай кылабыз деген ой пикирлер пайда болуп атты да. Анан кийин баягы неменин неме бар эле. Мына Адам Жексондун бир китебин окудум эле. Ошол китепте жазган экен, жанагы эгерде кармашка чыккан болсоң, жеңишке жетем деп туруп эсептегин. Жеңемби, жеңбеймби дей турган болсоң, анда жеңилгениң деп. Жеңишке жетем десең, ошондо жеңгениң деп. Кудай кааласа давайды, болот. Болот. Кудай өзү колдосун деп туруп баштап бердик да. Эми бул чоң суммага анча-мынча рисковать этиш өтө кыйын сумма. Анан баштап бердик. Кудай колдоп, эми Кудай кааласа Аллах өзү колдосун, ушул жакшы темпте кетилип атат азыр эми пока. Ушул жана дагы баягы жер алууда же кредит алууда бир неме кылайлыбы? Жер алууда Же мына бир бизден мына айыл өкмөт жакшы колдоду. Айыл өкмөт колдоп бербегенде биз бул жерге себеби өзүбүз билебиз, бардыгыбыз менталитетибизди жанагыдай пут тосуу дегендей ушуга окшогон нерселер көбүрөөк болот экен. Айыл өкмөт өзү мойнуна алып туруп, өзү аракет кылып алып берди жерди. Анан кийин давайте жер болгондон кийин аракет кылайлы деп анан кийин баштадык. Анан кийин мына айыл банкта бир балам иштейт, ошол айтып калды. Мына кредит алып эле бардык эле баксак, бардык нерселерди кылып атат, кандай биз кылбайбыз эми? Биз деле кылсак болот. Аракет кылсак болот. Дегендей ураан көтөрүп бирди. Анан ошо бардыгы колго салып туруп, анан кийин жанагы Нокат алмасы деген кооператив уюштуруп бирдик да. Анан ошо кооперативде бир 15-20 адам бар. Постоянно олар бу жерде иш кылышат. Анан бул жерде мына айылдын келиндер, балдар келишип, булар жардам беришет. Жумуш орун болуп калды да көбүнө. Ооба да. Жумуш орун болуп калышты. Келишет, постоянно иштеп, мына жерде арасында бул мындай өздөштүрүлгөн жер болгондуктан жаман чөп чыгат экен. Чөбү ортосунда чөпкө же техника кирсе,
же бир чоңураак кетме менен чаба албайт. Аны базардан атайын кичине мындай тяпкалуу кетмелерди алып келип алып туруп арасын чабап чыгышып атты да. Ошондо бир 20 бир жумада зорго бүтүп атты. Анан дагы бир жанагы бир техникалар кечигип, баягы анча мынча баягы курту бир катар неме болуп кыйнап атканда кандай ойлоруңуз болду? Ошого мен жанагыдай биринчи келгенде бул алма назик алма болот экен. Биз мурда высокорослый алмалар менен жүргөнүбүздө суу коюп койсок болду эле жүрө берчүбүз. Эми бул алмалар жанагы помидор, огородто кандай карасак ошодон дагы эле күчтүүрөөк карай турган нерсе болот экен. Себеби мындай жалбырактар бүрүшүп калса, уже муну биз билбейт экенбиз да. Атайын микроскопту алып келип туруп, анан кийин муну карасаң, анан ичинен көрүнөт экен булар. Кандай эмне болуп аткандары. Же болбосо атайын мына кара суга алып барып, ушу жалбырагын, муналарын көтөрүп барып туруп, лабораторияга текшерип келип аттык. Анан бизде мындай жакшы кеңешчи агрономдор жок экен да, бак боюнча. Жакшы кеңеш бере турган агрономдор жок экен. Мына ал жерде Казакстандан бир бала как раз ушундай интенсивный бакта иштеп келген, техникамен иштеген экен. Ошол бала айтып отурса, ал жерде бизге дейт, баягы саат ушунчага келесиңер деп баягы агроном келет дагы, баягы чачып аткан неменин уровендеринен бери өзү коюп берет дейт. Дарыны дагы өзү коюп берип көрсөтүп, анан трактордо кайсыл скоростта, кайсы газ менен жүрөсүң. Ошого чейин баардыгын өзү контролдоп турат. Андай специалист бизде жок экен да. Ошондон специалисттен кыйналып, анан кийин мен ушул жерде мынабында зал жасап атабыз. Окуу борборун кылайлы. Ушул окуу борборуна жанагыдай бак боюнча киришейин деген адамдар болгон болсо, ушул жерге келип, жана чет мамлекеттен келип калат жанагыдай кеңеш бере турган багбандар, консультация. Анан кийин ушундай бакты өстүргөндөр келип калат. Ошондо ушул жердеги айыл өкмөтү менен байланышып туруп, кимдер бар? Ошолор чакырсак дагы, ошолор консультация алып, ошолор да бак эксе. Ошондо Кыргызстаныбыз гүлдөйт да. Эми бул жерде кыйынчылыкка чыдаш керек, конечно. Баардык нерсе өтө өзү эле мындай боло калбайт экен. Ушундай деңгээлге жеткириш үчүн өтө күчтүү аракеттер керек экен. Мисалы үчүн жаңы төрөлгөн баланы деле басканга чейин канча эмгек кылыш керек, жүгүргөнгө чейин канча эмгек кылыш керек. Ошондой эле ушул дагы ошондой эле эмгек талап кылат экен да.